Кыргыз эли улуу орус акыны Николай Алексеевич Некрасовдун эстелигин терең белгилеп жатышат. Некрасовдун дүйнөдөн кайткан күнүнүн 75 жыл өткөндүгүнө байланыштуу Кыргызстан опера жана балет театрында салтанаттуу кече болуп өттү. Акындын өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө Сынчы Самаганов доклад жасады. Мында жазуучулар Фрунзе шаарынын партиялык, советтик жана коомдук уюмдарынын өкүлдөрү чогулушту. Чернышевский атындагы мамлекеттик калк китепканасындагы чоң көргөзмө Некрасовдун чыгармачылык жолу жөнүндө баяндайт. Анын даңкы өлбөс, өчпөс деп жазган Чернышевский. Россия бүткүл орус акындарынын ичинен эң бир гениалдуу жана эң бир асыл заттуу болуп саналган аны Некрасовду түбөлүккө сүйөт. Улуу орус акынынын, гражданинин, патриотунун көп чыгармалары кыргыз тилине которулган. Өзүнүн чыгармачылыгы менен Некрасов өзүнө эл унуткус эстеликти түздү. Некрасовдун жамгыралында деген ырынан долу доул долуланып согулат, асман каптап кара булут чогулат, сөйкөнүшүп шыбыр айткан жанчылап, калың токой акырын гана коңурап, бирден бирге учуп түшүп жабыбыраак, чыкылдаган суук ойноп чамынат. Топто учуп ар тараптан карыгалар, каркылдашып абаларда айланат. Кош дөңгөлөк арабада келаткан, бастыр, чап деп аракетке кыйдырат. Быйыл республикабызда кант заводунун коллективи кант кайнатуу сезонун биринчи болуп баштады. Заводдун жумушчулары жана сезонго карата даярдануу менен өндүрүштүн технологиясын жакшырта турган көп сунуштарды киргизишти. Eski adislerinin biri İvan Stepanoviç Luhtanov, Canan'ın okutulsu Fatima Baştaeva. Bular vakum aparatlarında çeyrek kılımlardan beri işleşir. İvan Stepanoviç yaşlarda kant kaynatının iskustuasını öğretip, kvalifikatsiyalı jumuşçulardan көп отрядтарын даярдап чыгарды. Советтер Союзунун Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин сентябрь июнунун чечиминен шыктанган бул ишкананын коллективи стакандык темп менен иштеп жатат. Заводдун коллективи ар күн сайын Родинабызга 100 тоннадан ашык биринчи сорттуу кантты берип жатат.